93 грамм менен кандай тамак болот? Жасап беребиз 93 грамм менен. 4 грамм май менен эме тамак жасайбыз бир кишиге. 4 грамм менен эме болуп, убагында ал 10 грамм болчу. Аны бир азайтты, эмне кылды, бизге норма келди, ошол норма менен да иштейбиз. 1 грамм чай менен аталар чай ичеби. 1 грамм чай бир күндө бир кишиге 1 грамм. Эртең менен 1 грамм түштө 1 грамм кечинде 1 грамм чай менен кандай тамак болот? Айлык аз, жол көрөгөн чыкпайт. Залиева 16 жылдан бери Бишкектеги Үмүт үйү аталышындагы карылар үйүндө ашпозчу болуп эмгектенет. Ал бул мекеменин шарттары жана кызматкерлердин айлык акыларынын аздыгы тууралуу кеп козгоду. Анын айтымында алардын маянасы орточо эсеп менен 11-14 миң сомду түзөт. Ата-апаларды аябай жакшы карайбыз. Мурун 100 сомдон тамак болсо, Садыр Жапар келгенден бери биз 200 сомдон тамагын беребиз. 200 сомдун тамагы болгону менен баары ошол 200 сомго кымбаттаганына байланыштуу ал деле жакшы тамак эмес. Анан анда-санда мурун гуманитарныйлар келчү эле элдин жардамы менен көп жакшы тамак берсек, бүгүнкү күндө кымбатчылыкка байланыштуу элдер да анча келбейт. Тамак ашыбыздын баары тең эле жакшы, бирок болгон өкүнүчтүүсү граммдар аз. Мисалы үчүн бир кишиге 93 грамм эле эт каралган. 93 грамм эттин ичинде сөөгү, бези, жилкасы бар да. Бизге ошонун чисти 93 грамм болсо да жакшы тамак болмок. Ал менен биз жакшы тамак жасай албайбыз. Анан баягы эки жактан текшерүүлөр көп келет. Бизге текшерүү эмес, бизге элдин кызыкчылыгын ойлогон жетекчилер келсе деп ойлойм. Азыркы күндө көпчүлүгү эч жакта элдин кызыкчылыгын ойлошпойт. Карылар үйүнүн ушунчалык оор. Мурун карылар эле үй болчу, карылар үй болгондо ата-апалар мындай өздөрү келип тамак ичип, өздөрү чыгып кетсе, 2016-жылдан баштап лебизи курулган. Инвалидтер көп. Инвалидтер көп болгону менен бизге инвалидтердин тамагы, инвалидтердин кылган кызматы эчтеке каралган эмес. Токтом өзгөргөн эмес, токтом 30 жыл мурунку токтом менен бүгүнкү күндө биздин жетекчилер иштейт. 30 жыл мурун кандай эле, жашоо кандай эле, бүгүнкү күндө кандай? Ушулар жөнүндө биз көп жерге кайрылганбыз. Даже өзүмдүн атымдан, жумушчулардын атынан президентке кайрылган. Бирок туура эмес жооп менен бизди кайра туура эмес текшерип, именно мени туура эмес текшерип кетти. Эмне деп кайрылгам? Мен болгон айлыгыбыз аз, жумушчулардын айлыгы аз. 30 жыл мурунку эмени токтомду өзгөртсүн, материальный помощь берсин деген ушундай элдин көйгөйү жөнүндө кайрылсак, жок, тескерисинче менин пенсиямды, менин айлыгымды которуп үстүдөкүлөр бизди мындай кодулай баштады да. Бүгүнкү күндө иштеп атабыз, канчалыкка чейин кодулайт билбейм, бирок мен дагы бир жолу ушу сиздердин атыңыздар менен Садыр Жапаровго кайрылып кетип элем. Если эл аталарды сыйласа, элдин көйгөйүн угуп, каратайын элди сыйласа, бизге келип кетсин. Түздөн түз ушу карылар менен жекеме-жеке сүйлөшсүн. Биз эч айлыгыбыз таптакыр аз. Айлыгыбыз аз десек эле 100% кошулган, туура 100% кошулган 21-22-жылы. Ал 100% кошулганы менен биздин мындан акчабыз аз да. Өзү негизи аз акчага аз акча кошулат экен да. 100% деп айткан аты жакшы, бирок тиягында заты начар болуп атат да. Эмне үчүн ушунча билимдүүлөр отуруп анан ошол көйгөйлөрдү укпайт, тең карабайт, бирдеке болсо эле жаап коюшат. Өткөндө дагы ушундай текшерүү болгондон карылар үйү көтөрүлүп чыгып ушундай блогерлерди чакырганбыз. Муну мэрия түстөн түз жаап койду. Эмне үчүн жаап? Наоборот, тескерисинче кайра ошолор бизге келбейби? Жок, бүгүнкү күндө элге кызмат эле керек. Биздин көп көйгөйлөрүбүз бар. Ошо үстүдө жетекчилер келип текшергенди билет, штраф салганды билет, биздин көйгөйдү укканды билишпейт. Бедеке десе, пенсиядасыз, көп жыл иштеп турсуз, нешто көп жыл иштесе, мен эмгегим сыйбадык да. Мен элдин кандай состояниеде болгом, бүгүнкү күндө кандай состояние, мен даже доказать этип берем, бизде видеолор да бар. Жок, элдин кызыкчылыгын эч ким ойлобойт.
эртең менен биз 6-да келебиз жумушка. Менин ашканада иштеген кыздардын баары жалгызбой, 6 балалуу, көп балалуу, мүнөсү өлгөн аталар иштейт. Бүгүнкү күндө өзүңөр көрсөңөр пробкадан келе албайбыз. Ар бир аргайсы жактан келет, пробка менен жолдун алыстыгынан, кымбаттыгынан келе албай, даже ишти таштап ошону басып кеткен кыздарым да болот. Айлык аз, жол киребен чыкпайт. Эмне үчүн ошолорго биз биякта туруп, биз кичинекей рабочий класс, биз ойлоп атабыз, эмне үчүн ушу граммга баштары жетпейт. 1 грамм чай менен аталар чай ичеби. 1 грамм чай бир күндө бир кишиге 1 грамм. Эртең менен 1 грамм түштө 1 грамм кечинде 1 грамм чай менен кандай тамак болот? 4 грамм май менен эме тамак жасайбыз бир кишиге. 4 грамм менен эмне болот? Убагында ал 10 грамм болчу. Аны бир азайтты, эмне кылды? Бизге норма келди, ошол норма менен иштейбиз. Нормадан ашык биз чыга албайбыз. 1 грамм болсо 1 грамм, 3 грамм болсо 3 грамм менен. Бул болодунун көп жери көп текшерүүлөрдү айттым, бирок үйүбүз эч жака жеткен жок да, эчтеке кыла албай койдук. Каягына барабыз, эмне кылабыз? Айтабыз деп эле кетет, сиздер чыгат, бирок болбойбуз, чечилди. Мисалы үчүн бүгүнкү эле күндү айтсак, биздин адетибизди айтсак, борщ, гороховый суп эт менен, анан плов. Салатыбыз бар, овощной салатыбыз. Бүгүнкү биздин тамактарыбыз. Ушул алтын тамак 212 адамга бөлүнөт. 212 кишиге биз ошо күнүнө тамакты бөлүп беребиз. Сендин ичинде. Анын ичинде эртеңки обеди бар, эртеңки завтрак бар, түшкү обеди бар, полдниги бар, анан ужины бар. Көп бирок тойгон менен аз да. Мисалы үчүн 93 грамм менен кандай тамак болот? Жасап беребиз 93 грамм менен, тоюктун этин беребиз, балык беребиз, баягындай аралаштырабыз да баарын тең, колбасасын беребиз. Ачык айтканда үчүн ушундай үстүнөн да текшерүүлөр болду, бирок мен эчтекесинен коркпойм. Мен чындыкты айтып келатам. Көп болсо бир карапайым жумушун алат. Мен коркпойм андайчы. Даже менин санитаркаларым колойгондон коркту, потому что өзү иштен айдайт. Швабра иштен айдаса керектир эмес деп атам. Ошон үчүн бүгүнкү күндө эч убакта коркпош керек. Бетке айтыш керек, элдин көбөйүн жеткирип бергиле. Бизге ошол башкасын билбейм, ушу Карлар үйүндө Садыр Жапаров менен Камчыбек Ташиев өзү келип берсе деген ар бир элге мен ар бир мындай телевиденияга блогерлердин баарына айтып келатам, бирок эч кимден жыйынтык жок. Тескерисинче кайра басып атышат.